Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы эс алып жай турдуңарбы? Келгиле анда кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакта биз силер менен үндүү тыбыштар менен таанышабыз. Жана ошондой эле тексттен үндүү тыбыштар менен башталган сөздөрдү табабыз. Алардын ичинен үндүү тыбыштардын астын сызганды үйрөнөбүз. Сөздөн сөз жаратабыз. Сүйлөмдөрдү түзөбүз. Ыр жаттайбыз балдар. Ошондой эле таза, сулуу, катасыз жазууга үйрөнөбүз балдар. Анда баарыбыз эски китеп боюнча 13 бетти, жаңы китеп боюнча 11 китепти ачабыз. Үндүү тыбыштар. Сүйлөгөнүбүздө эч кандай тоскоолдукка учурабай чыккан тыбыштар үндүү тыбыштар болот. Алар жалаң үндүн жардамы менен айтылат. Үндүү тыбыштарды созсок болот. Кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштар булар: А, Э, О, Ö, У, Ü, I, I, A, Э, О, Ö, У, Ü. Мына көрдүңөрбү? Мына ушул үндүү тыбыштарды эсиңерге сактап алгыла. Анда баарыбыз дептерибизди ачабыз. Бүгүн аяк 10 айынын 10-у. Тема үндүү тыбыштар. Эски китеп боюнча 13 беттеги 1-көнүгүү, жаңы китеп боюнча 27 көнүгүү. Көнүгүүнү карагыла балдар. Бизге мындай тапшырма берилген. Тексттен үндүү тыбыштар менен башталган 5 сөздү таап, көчүрүп жазгыла. Кайсыл тексттен? Биз силер менен буга чейин мектеп жолунда деген тексттин 3-бөлүмүн окуганбыз, Ошол 3-бөлүмдөн үндүү тыбыш менен башталган сөздөрдү 5 сөздү жазабыз. Карагыла, мен силерге алик, экен деген сөздөрдү жаздым. Дагы үндүү тыбыш менен башталган сөздөрдү 5ке чейин улантып жазабыз. Ал эми 2-көнүгүүдө болсо бизге математика деген сөз берилген. Бул сөздөн сөз жаратабыз. Аларды жазып, сүйлөмдөрдү түзөбүз. Жана ошондой эле үндүү тыбыштардын астын сызгыла дейт. Карагыла, бизге математика деген сөздөн мен силерге ата, тема, ак деген сөздөрдү таптым. Андан ары дагы силер кандай сөздөрдү таптыңар? Улантып жазгыла. Жана ошондой эле үндүү тыбыштардын астын сызганды унутпагыла. Мисал келтирели, сүйлөм түзөлү. Атам экөөбүз чогуу сабак аткардык. Бул жерде мен атам деген сөзгө сүйлөм түздүм. Силер дагы өзүңөр тапкан сөздөргө сүйлөмдөрдү түзөбүз балдар. Ал эми кийинки көнүгүүдө мектеп темасында сөз оюн улантабыз балдар. Кантип? Мисалы, мектепте биз китеп окуйбуз. Парта деген буюм дагы мектепке тиешелүү, Дагы кандай сөздөрдү билесиңер мектепке тиешелүү? Андан ары улантабыз өзүбүз. Ал эми кийинки көнүгүү болсо үй иши. Бул жерде бизге ыр берилген. Бул ырды көчүрүп жазабыз, үндүү тыбыштарды белгилейбиз. Кийинки сабактан жолукканча кош кула балдар. Мен силерден тапшырма күтөмүн.